Көрдүңүздөр, мына алмалар чоңоюш үчүн биз сөзсүз түрдө учундагы тез окатты талашуучу бутакты монтуп алып ташташыбыз керек. Көрдүңүздөрбү? Монтуп койсоңуздар, мыногул бутак, мынау бутак. Быйыл 1-1,5 метрге бийик өсөт мыногул. Летний обрезка деген нерсе бар. Жайык обрезка кандай болуш керек? Биз сучок калтырганбыз. Мына будан мынакей 1, мына 2, мына 3 бутак чыгарылган. Мына эми биз мунун бирөөнүн 2 тең алып таштайбыз. Бул көрүнүштөр учу чыкпайт. Түшүм берүүчү бутактардын, жалбырактардын. Булардан только бүчүрдү дайындайт кийинки жылкыга. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкандар жана багбандар. Алмада жазында эмне жумуш кылабыз жана жайкы бутоо деп эмнени айтабыз? Мына биз могул жерде алмада мынакей көрүп атасыздар. Алмада быйыл ушул бакты биз Талас областында турат. Быйыл ушул бакка 4 жыл болду, 4-үнчү жыл. Бул бак алган кезде көчөт сапатсыз болгондуктан өсүшү аябай кыйналып, бунун ээси бизден эме менен биз менен алака кылып, биз менен байланышкандан анан биз ушу алма бакты оңдоп келатканбыз. Көрүп атасыздар, бул жер 3,5га 1 метрде 1,5дан тигилген, 1,20дан. Анан эми бул жерде летний обрезка деген нерсе бар. Жайык обрезка кандай болуш керек? Мына могу жерде көрүп атасыздар, мына түшүмгө келип атат алмалар. Мынакей уже баарында плод бар, мына 4-үнчү жылдык алма. Анан жайында кандай кылып буташ керек? Көрдүңүздөрбү? Түшүм берген бутак менен бою кете турган 1 жылдык бутактардын айырмасы мына көрдүңүздөрбү? Мына жакыныраак тартып койсоңуз, мынакей момундай болот. Бул вегетативный деп коет. Бизде жана эркек бутак деп айтасыздар го, мынакей ошол бийик болуп туруп, күчтүү жер менен бутактын күчүн полностью ала турган мына ушул бутак. Данды чоңойтпой, муну өзүнө күч тартып келет. Себеп дегенде бул жаш бутак болгондуктан бул өсүүгө тырышат. Ошон үчүн биз түшүм ала турган бутактан азайтыш үчүн мына ушундай көрдүңүздөр, вертикальный. Мына могу жерден көргөнсүздөр, мынакей сучок чыгарылган, көрдүңүздөрбү? Будан биз сучок калтырганбыз. Мына будан мынакей 1, мына 2, мына 3 бутак чыгарылган. Мына эми биз мунун бирөөнүн 2 тең алып таштайбыз. Мына бизге момундай ылдый кеткен бутагы керек, горизонтальный бутагы. Мына буларды алабыз дагы, анан учун кайта алып коебуз. Мына бул бутак токтойт, мына көрдүңүздөрбү ушун менен. Токтоп туруп, кайта мына момундай кыска болот. Эми кайта будан алууда бул жерлерден дагы вегетативдүү бутак чыгат. Кийин аларды кесип турат. Андан тышкары мына тарапта, мынакей көрдүңүздөрбү? Түшүм бере турган бутак. Мына буда уже алма пайда болуп калган, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эми мунун башында эле кайта вегетативдүү бутак, 1 жылдык бутак бар. Мына бул күчтүү бутак болот. Муну токтотуш үчүн, мына бул бутак чоңоюш үчүн биз муну кайта бул жерден кыскартып алып таштайбыз, мынакей көрдүңүздөрбү? Демек, бул эмне себептен? Бул ушул себеби, мунун себеби. Бул биз муну калтырган учурда бул жака күч кетпестен, мына бул өзүнүн алманын өзүн чоңойтконго күч кетирет. Көрдүңүздөр, мына алмалар чоңоюш үчүн биз сөзсүз түрдө учундагы тез окатты талашуучу бутакты монтуп алып ташташыбыз керек. Көрдүңүздөрбү? Анан күндү тегиз көрүш керек. Мына бул жерде мына түшүм алуучу бутактар, мына булар көрдүңүздөрбү? Мына бул түшүм ала турган бүчүр. Ушуларды багыш үчүн мынакей биз учтагы бутактардын баарын азайтабыз. Мынакей биз азыр көрсөтөбүз могу жерде. Мына бул жердеги бутактарды алдык. Мына бул жерде да биз сучок калтырганбыз. Мына көрдүңүздөрбү? Бияна көрсөтөм. Мына жерде да бар. Мына сучоктор. Сучокту мунун үчүн бутакты ийип туруп эле учун алып коебуз болду. Бул калат. Экинчи бутакты алып таштайбыз. Себеп дегенде бул бутактын астына бул жабышып аткан, көрдүңүздөрбү? Момундай болуп. Бул көлөкөлөтүп коет муну. Алмасы да чоңой албай калат. Бул дагы өтө бийик болуп, муну аралап, мунун үстүнөн чыгып кетет. Мынакей бизде бул 1 бутак калды. Андан кийинки мынакей. Кайта мунун астында. Мына могу жерде көрдүңүздөрбү? Мынакей алмалар. Мына бул түшүм берүүчү бүчүр. Мынакей бул жерде. Мына бул жерде мынакей 1 жылдык бутак. Жайкы бутоодо 1 жылдык бутактар бутакка жакын болсо, ушу муну алып таштайбыз. Себеп дегенде бул түшүм берүүчү бутактын баардыгы күн көрүш керек. Мына бул бүчүр бере турган жерден дагы мынакей мондай 1 жылдык тез өсүүчү бутак чыккан. Мына буга алып койдукпу, эми бул жердеги эч жака кетпейт дагы, только мына алманы гана чоңойтот. Андан соң көрдүңүздөр, биякты көздөй орусча айтканда горизонтально деп коет, капталга кеткен бутактар. Мына булардын бутак бизге керектүү. Себеп дегенде берде түшүм бар, тамак тартыш үчүн муну да кыскартып коебуз.
Бул жерден дагы түшүм байлайт быйыл. Түшүм байлап чоңоюп кете берет. Андан кийинкиси мынакей. Бу жерде жайында кереги жок. Мына бул жерде да көрдүңүздөрбү? Могу жерде да бутактар бар. Мына бутактын арасында мынакей алмалар туру. А бул жерде жанагы эле мен айткан мына өсө турган бутак. Өсө турган бутакта көрдүңүздөрбү? Башында учунда бүчүрү бар. Бул өсүп кете берет. Муну алып да койсок болот, албай да койсок болот. Муну түшүмгө байлаш үчүн биз мына бутакты бул жалбырактын түбүнөн кесип алып коебуз. Болду, көрдүңүздөрбү? Момундай эле калат. Мына ушундай эле бутак калат. Будан кийинки жылкыга уже бүчүр даярдайт бул жерден. Андан кийинки мынакей. Бул жерде дагы бар бир жыл мынакей жаш бутак. Бул бой берип кетет бул жак түгөстө. Бул азыр өсүп келет дагы. Анан кийин бул жак түгөстө бийик өсүп кетет. Ошон үчүн өсүп кеткен учурда муну өстүрбөш үчүн, муногул жерге азык бериш үчүн мунун дагы буга кыскартабыз. Көрдүңүздөрбү? Мына кыскарды. Бул жерде алма бар түбүндө. Бул жерден дагы түшүм бере турган бүчүрлөр дагы пайда болот кийинки жылкыга. Мына ушу сыяктуу кыласыздар. Мына бул бүчүр бизге керектүү, көрдүңүзбү? Горизонтальный бутак. Мына буну дагы учун кыскартасыздар. Булардын себеби эмнеден? Биз мыногул түшүмдү көрүп атсыздар да. Мыногул түшүм көбүрөөк бутакты жоонойтуп, мончо бармакты болуп жооноюп кетпеш үчүн мынога берсек, мыногул жерде биздин түшүм азыкты бутакка бербестен, азыкты бутакка бербестен наоборот, мыногул алмаларга берет, шактарына. Мына мыногул жакта да бар. Сиздерге көрөсүз болду, мынакей биз сучок калтырганбыз мына жерде. Мына көрдүңүздөрбү? Биз жазында сучок калтырганбыз. Мына жерден жазында будан мынакей бир түшүмдүү бутак чыккан, мынакей дагы бир бутак, кичинекей бутак. Муну да кыскартабыз. Андан соң мына бир жалбырактын түгүнөн муну да кыскартабыз. Азыркы учурда майда кылуунун эмне үчүн майда кылып баштаңыздар деп атам. Мына бутактар жумшак болот. Бул дүмбүл бутак болот да. Муну каалашыңыз шарт, мону сындырсаңыздар, тырмактын жардамы менен эле же ийүүнүн жардамы менен сындырууга болот. Мына көрдүңүздөрбү? Сынып кала берет. Ошон үчүн биринчи жайкы бутоону майда баштаңыздар. Андан соң мынакей биринчи мынакей көрдүңүздөрбү? Түшүм бере турган бутактар менен. Мыногул көрдүңүздөрбү? Учу чыкпайт. Түшүм берүүчү бутактардын, жалбырактардын. Булардан только бүчүр дайындайт кийинки жылкыга. Мынакей бул жерде 1, 2, 3, 4, мынакей биягында 5. 5 бутактын күчүн эндиги жылы эмнеде алма гүлдөй калат деп атпайсыздарбы? Себеп дегенде мунун эндиги жылы гүлдөй калышына күнөөкөр мына бул 2 бутак. Мына ушул 2 бутак азыктын бүт буга өзүнө тартып кетет. Көрдүңүздөрбү? Өскөндөрүн мынакей бүчүр башталганда бизде 1 ай болду. Мына 20 см өсүп калды мына. 20 см көтөрүлүп кетти. Эми мунуларды биз керектүү бутакка чыгара турган болсок, буларды дагы ылдыйтан эле мынакей туруп бутактын түгүнөн кыскартабыз. Мына жалбырактар көрдүңүздөрбү? Будан дагы бутак чыгат сиздерге, көрдүңүздөрбү? Анан будан чыккан бутакты кайта мындайынан чыккан бутакты дагы кыскартасыздар. Ошон менен мыногул бутакты баштан аяк кийинки жылкыга гүлдөөчү бүчүргө айландырасыздар. Мынакей ушундай эле мынакей көрдүңүздөрбү? Оңой. Бул жерде болсо мынакей түшүм бере турган бүчүрлөр мынакей. Мынакей түшүм берүүчү бутактардын баардыгы мына ушулар. Көрдүңүздөрбү? Мына жер алмалып атабы? Мына жер болсо мынакей жалаң бүчүр болуп калган. Мунун баары бүчүр болот. Булардын баары түшүм бере турган бутактар. Ал эми үстүнө келе турган болсо, урматтуу мынакей көрдүңүздөрбү? Үстү абдан гүлдөп алган. Негизи могул жерде гүлдөрдү, мына жерде бирөө вегетативный, бу жерде да вегетативный. Муну алып ташташыңыздар керек. Сиздер сөзсүз үстүнө өстүрүшүңүздөр керек. Мына жерге сиздерге алманы башына кереги жок, азык талашып. Монтип койсоңуздар, мына бутак. Быйыл 1-1,5 метрге бийик өсөт мына. Бул жагы, ылдый жагы уже түшүм бере берет. Көрдүңүздөр, бүт баштан аяк. Бул бутоонун өзүнүн жолу, урматтуу багбандар. Сиздер багы биз бутоону, жайкы бутоону кайсыл убакта кылабыз деп мен канча жолу ирет, канча ирет сиздерге көргөзөм, сиздер сурай бересиздер да. Айтып атсаң эле кайсыл убакта башташ керек депчи. Мына баштай турган учуруңар. Ушул учурда баштаңыздар. Ушул учурда баштасаңыздар, ошондо барып туруп, бутак полностью мынакей форма берип дайындап аласыздар. Анан уже мына түшүмдөрдү чоңойто бересиздер. Анан уже мунун аркасынан уже азыктарын бересиздер, чоңойто турган, мына алманы чөйө турган. Биринчи жайкы бутоону баштаңыздар.
Anam var turup anаны azыкка киресиздер. Мына ушундай кыска эле сөз. Сиздер бутагамды үйрөнүңүздөр, жайкы бутоону. Мен колдон келишинче дагы улам чыгарып берип турганга аракет кылам. Сак саламаттуу болуңуздар.